күндө өзүңөр көрүп тургандай бизде азыр жылда өтүүчү ремонт иштери өтүп жатат. Бул ремонт иштердин негизги максаты бизде негизги оборудованияларыбызды, негизги тетиктерибизди баары оңдоп түзөп, кайра калыбына келтирүү болуп эсептелет. Ремонт аяктоодун алдында турабыз. Азыр мынакей биз колоннаны тазалап бүттүк. Электриктер, вентилятордорду коюп, кайра алат. Механиктер азыр үстүндөгү люктөрдү жаап атат. Биз тазалап бүттүк да буну, колоннаны. Ар бир кызматкер өзүнүн ишин так жана кылдаттык менен аткарат. Бул жер печка, нефть ысытып кайнатып берүүчү печка. Бул жерде азыр ушу кирпичтердин анагы жараксыз жерлерин алмаштырып атабыз жаңы кирпичтерге. Бул жер жылда ремонтто кээ бирлери алмаштат, бракка чыккан жараксызлары. Бул жер себеп бракка чыккан себеби бул 360-370 градуста ысык болот бул жерде. Кылдаттык менен иш кылабыз. Бул жоопкерчиликтүү жумуш. Эскилиги жеткен негизги оборудованиялардын баарын алмаштыруу пландалып жатат. Ал ошонун негизинде быйылкы жылдын эсебинен жаңы 2 чоң насосторубузду алмаштырдык. Жаңы дагы бир 4 насосту заявка берип койдук. Алардын баардыгы алмашып, кийинки модернизация болгон заводко өзүнүн гарантированный иштеши менен Кудай кааласа баардыгын обеспечить этип берет деп ойлойбуз. И бул жумуштар жылдан жылга көбөйөт. Азыр кийинки жылга дагы биздин чоң пландарыбыз бар. Анда дагы көптөгөн оборудованиялардын баарын жаңылап, жаңы заводдун курулушу бүтүшкөнгө чейин ушул эски заводубуздун баарын жаңылап, ошол жаңы завод менен бирдей иштей турган кылган деңгээлге жеткизгенге аракет кылабыз.